Намазға байланыштуу маселелердин бири кол көтөрүлгөндө баш бармакты кулактын жумшагына тийгизүү жөнүндө. Намазда Аллах акбар деп кол көтөргөндө баш бармак кулактын жумшагына тийгизилеби же жокпу? Негизинен бул жөнүндө бир да аятта же хадисте айтылган сөз жок. Мына ушул маселеге арналып жазылган рисалада автор рахимахулла төмөнкүдөй жазат. Биринчиден, такбири тахрима учурунда колду көтөрүү тууралуу жалпысынан 16 хадис риваят кылынган. Бул хадистердин бирөөсүндө да Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам баш бармагын кулагынын жумшагына тийгизгени жөнүндө айтылган эмес. Экинчиден, баш бармакты кулактын жумшагына тийгизүү тууралуу 4 мазхаб имамдарынан бир сөз ачыктан ачык келген эмес. Ханафи мазхабынан сырткары 3 мазхабта бул боюнча бир көрсөтмөлөр жок. Ханафи мазхаб алымдарынан кийинки келген алымдардын китептеринде ушул көрүнүш же амал тилге алынган. Бирок ханафилерде баш бармакты кулакка тийгизүү сыпатын кабыл кылышкан эмес. Мына мазхаб негизчиси Абу Ханифа рахимахулла бул маселеде эмне деп айткан? Бул тууралуу Абу Ханифа рахимахулланын шакирттеринен Мухаммад ибн Хасан рахимахулла мындай дейт. Абу Ханифа рахимахулла мындай айтты. Киши намазга кирерде такбири тахрим айтат жана эки колун кулагынын тушуна чейин көтөрөт. Ошол рисалада кулагынын жумшагына тийгизет деген сөз жок. Мухаммад ибн Хасан рахимахулла жогорудагы сөздөрдү түздөн түз Абу Ханифа рахимахулланын өзүнөн келтирген. Ханафи мазхаб алымдарынан Абу Сахил Сарахси рахимахулла мындай жазат. والمسنون عندنا أن يرفع يديه حتى يحاذي إبهامه شحمتي أذنيه. Биздин мазхабка көрө эки колду көтөрүп баш бармакты кулагынын жумшагынын тушуна чейин жеткирүү сүннөт. Сарахси рахимахулла баш бармакты кулагынын жумшагынын тушуна чейин жеткирүү деди. Кулагынын жумшагына тийгизет деп айтпады. Ханафи мазхабынын атактуу Хидая китебинде Бурхануддин Маргулани рахимахулла айтты, эки колуну көтөрүп баш бармакты кулагынын жумшагынын тушуна жеткирет. Бирок Шафи рахимахулла мазхабына көрө эки ийин барабарында көтөрөт. Маргулани рахимахулла кулагынын жумшагына тийгизет деп айткан эмес. Айни рахимахулла Хидаяга жазган түшүндүрмөсүндө төмөнкөдөй жазат. ويرفع يديه حذاء أذنيه حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه. Жана эки колуну кулагына чейин көтөрүп баш бармагын кулак жумшагынын тушуна чейин жеткирет. Бул орунда да тийгизет деп айтылбады. Демек, Ханафи мазхабынын негиздөөчүсү Абу Ханифа рахимахуллахтан жана мазхабынын алгачкы алымдарынан да мындай сөз келген эмес экен. Колдун баш бармагын кулактын жумшагына тийгизүү тууралуу. Бул эми жакынкы заманда жашап өткөн Ханафи мазхабынын кээ бир алымдары ушул маселеге өз көрсөтмөлөрүн беришкен. Кулактын жумшагын кармоо маселеси Ханафи мазхабынын алгачкы алымдарынын сөзү эместигин Ханафилерден Тахтави рахимахуллада айтып өткөн. Ал Марақи аль-Фалах китебинде мындай дейт. Кулактын жумшагын кармоо тууралуу алгачкы китептерде айтылган эмес. Казыхан жана Захирия сыяктуу китептерде айтылган гана. Халил Ахмад Сахаранфури Сунан Абу Давудка жазган түшүндүрмөсү Базил аль-Majhud китебинде ушундай дейт. وأما قالت الحنفية بمس الإبهامين شحمتي الأذنين فغير مذكور في كتب ظاهر الرواية ولكن المتأخرين من الحنفية ذكروه في كتبهم. Ханафилердин баш бармак менен кулактын жумшагын кармоо тууралуу сөздөрү алардын Захир риваят китептеринде келген эмес. Бирок соңку доордогу жашаган Ханафи алымдары бул маселени өз китептеринде баяндашкан.
Zahir rivayet kitaplar İmam Muhammad ibn Hasan Shaybani'nin işeniştүү raviler tarafından mutawatir je ataqtуу bolup kelgen Hanafi mazhabının negizgi sıfatında kabul kılıngan 6 kitabı. Alar Mabsut, Ziyadat, Jamul Sagir, Jamul Kabir, Siyarul Kabir, jana Siyarul Sagir. Toptomdoru mına uşul kitaplar bolup sanalат. Bul tuuralı birinci bolup Kazıhan rahimahullah aytkan. Kazıhan özünün Fatava kitabında mınday deydi. Eki kolun kulağın tuşunça kötөрөт jana baş barmağının uçun kulağının uçuna tigizet dep aytat bul kişi. Kazıhan 592 yılda alamdan ötkön jana al kişiden aldın Hanafi mazhab alımlarının bul masele boyunca körsetmesi жоқ. Бирок Kazıhan'ın bul sözünü Hanafi mazhab alımlarının barısı da koşulgan emez. Bul masele hidayada жоқ. Бирок hidayanın muhtasarı Nikayada keltirilgen. Barmağın kulağına tigizet деген kebir Hanafi mazhab alımları emne üçün mınдай deyişken? Алар өз сөздөрүнөн далил катары bir hadis же сахаба же табииндердин сөздөрүнөн келтиришкен эмес. Кол анық кулак барабарында көтөрүүнү тасдыктоо үчүн тийгизип коет деп айтышкан гана. Нурул Мухтарда антикени колду тийгизмейинче анық кулак тушунча көтөрүлгөнү белгилүү болбойт деп ачык жазылган. Мына ушул себепти келтирип жаткандарга айтабыз. Аялдар намазда колун ийин барабарынча көтөрүшөт. Алар да колун ийинине бир тийгизип коет дейлеби? Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты го: "Васаллу кама раайтумуни усалли." Менин намаз окуганымды көргөнүңөрдөй намаз окугула деп айткан. Кала берсе Ханафи мазхаб алымдарынын кебирлери колду кулактын жумшагына тийгизүүдөн ачыктан ачык кайтарышкан. Абдурахман ибн Мухаммад ибн Сулейман Шейхзада Majma al-Anhur kitabında жазат. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaçan takbiri tahrim aytsa, iki kolunun baş barmağı kulağına жақын bolgoncha көтөргөнү rivayet kılınat. Fatava Haniye kitabında kelgendey, Viqaya kitabının avtoru kulağının jumşagын кармайт деп aytkan eken, Niqaya kitabının avtoru kol kulak barabarında bolgonuna işenim tuğduruu üçün dep sebep katары көрсөтмө берген екен. Бирок мындай этияттуулуктун эч бир кереги жок. Бармакты кулакка тийгизүү жөнүндө бир далил жок. Алымдардан ким иштихат менен бул сөздү айткан болсо, алар үзүрлүү болуп саналат. Бирок далил жок маселеде аларга эрчилбейт. Ханафи мазхаб алымдары Абу Ханифа рахимахуллахтан бул жөнүндө бир сөз келтиришкен эмес. Мухтасарда дал ушул сөз бар деп айтуу менен dalil bolboyt. Vallahu alam.